Ha, biz kanikулdan geldik. Demek biz birinci klasta okusak ikinci klasta okusak üçkö, balkim böyle onda biteriz. Antkeni ortadan bir yıl öttü. Demek biz bulgaydık. Efirde Didar Show. Al эми бүгүн Didar Show'ну силерге жеткирүү үчүн маган Борборовдагы номер 1 жатак мектептин окуучулары келишкен. Бүгүнкү Didar Show майданында боло турган эки гана суроону талкуулоо. Биринчи суроо бул алгачкы махабат. Жана ошондой эле үй бүлөдөгү ата эне менен баланын ортосунда болгон мамиле. Демек эфирде Didar Show. Рахмат. Эми азыр жана сүйлөшкөндөй эле ишке өтө берсек, кандай деп ойлойсуңар? Биринчи суроону биринчи махабат деп койдук эле. Алгачкы махабат. Кимден баштайлы? Мугалимдерденби же окуучуларданбы? Мугалимдерден. Алгачкы махабат. Бул эмне? Эми биринчи махабат бул баягы ар бир жаштарда эле болсо керек, карыларда эле болсо керек. Бул кыз менен баланын ортосундагы биринчи ушу ички сезимдин ойгонушу болсо керек дейм да. Ушу эки жаштын бири-бирине болгон көз карашы, ички сезими жаңыдан ойгонушу болсо керек. Дагы. Бул алгачкы махабат бул качандыр бир баарыбыздын башыбыздан өтчү нерсе да. Бул турмуштагы эң ыйык нерсе деп эсептейм. Сизден өттү беле? Өткөн. Кайсы жашты? 10 классты бүткөн убакта. Азыр үй бүлөсүңөр да? Жок. Силер сүйгөн жан Ал турмуш куруп кеткен. эмне себептен? Эгер жашыруун болгон. Ал андан кийин турмуштар өзгөрөт экен, чоңойот экен, баягы жаш балалык кез калат экен. Алгачкы махабат силердин эсиңерде калган таасири? Алгачкы махабат эсиме калган таасири абдан зор. Мисалы. Окуучулук күндөрдү эстен такыр кетире албайм. Рахмат. Алгачкы махабатты күтүп алуу силер үчүн оорбу, жеңилби? Деги силер алгачкы махабатка даярсыңарбы? Даярбыз. Эми көрөбүз да кандай жагып калса. Ким жакса? Эми азырынча жага элек, эми жаккандар астына жакында келечекте чыгат да астына. Дагы кыздар. Мен башыма келелек. Эгер келсечи? Келсе билбейм. Даярсыңбы дейм? Жок, даяр эмес. Айтчы, деги кандай түшүнөсүң алгачкы махабат дегенде? Ал мисалы үчүн жакшы көрүп калса, ал сезимин ыйык тутуп эч кимге айта албайт, анын өзүнүн ичинде болсо керек деп ойлойм. Эгер сенин башыңа ушундай келсе, бирөөгө айтар белең? Айтат болчумун. Кол чабуулар. Достор, мындай да. Мен жакында редакцияга бир кат келип түштү да, биздин редакцияга. Бул катта бир кыз өзүнүн сүйүүсү жөнүндө эч кимге айта албай тартынып жүргөнү жөнүндө жазыптыр да, бизден жардам күтүп атыптыр. Мына ошол кызды биз чакырып, тарткан элек, азыр көрөлү, анан талкууну улантабыз, Режиссер даяр болсо, биринчи тасманы. Салия, редакцияга келген каттардын ичинде мен сенин да катыңды окудум да. Эми мына азыр бизди камера карап турат. Мен таа убада бергениме ылайык. Сен атыңды да өзгөртпөйүн, жүзүңдү да көрсөтпөйүн. Айтчы, эмне түрткү болду сен бизге кат жазганыңа? Извините, можно я буду говорить на русском языке? Ну, дело в том, что меня никто не понимает. У меня было безвыходное положение, и я не знала, как с этим бороться. Мне пришлось написать письмо в редакцию с той надеждой, что вы как-нибудь мне посоветуете, чем-нибудь-то поможете. Дело в том, что я действительно неравнодушна к одному очень молодому, красивому человеку. И в своей любви я испытываю только страдания. Он не понимает меня не понимает никто, мне так кажется, мне не понимают родители. Он намного старше меня, и мне кажется, ему трудно обратить внимание на младше себя девушку. Сен канчанчы класста окуйсуң? Я учусь в 9 классе. А тиги балачы? А парень этот учится в 10 классе. Сен качан билдиң ушул өзүңдүн сезимиң жөнүндө? Ну, это чувство я поняла тогда, когда я садилась за учебники, и перед учебниками я видела только его взгляд. Везде меня за собой преследовали только его мысли, его взгляды. Мне казалось, что я не могу ничего поделать с собой.
Во сне я видела только его и думала только о нем. Именно тогда я поняла, что я к нему неравнодушна и что это не что иначе, как любовь. Сен өзүң менен жүргөн жолдош кыздарың барбы? Да, у меня есть подруги. Айттың беле аларга? Я пробовала делиться с ними, но им тоже очень трудно понять меня. Может быть, потому что они еще не испытывают такое чувство, а может быть, что-то иное. Ата энеңчи? Родители замечают, но они строги ко мне. И мне кажется, они меня не понимают, и мне трудно будет поделиться с ними своими страданиями и своими мыслями. Тиги бала сенин сезимиң жөнүндө билеби? Нет, мне кажется, он не догадывается об этом, потому что у него свои интересы, я часто наблюдала за ним, смотрела, у него свои девушки, свой круг друзей, свои окружения. А сен эч кандай аракет жасаган жоксуң, да? Я пробовала, но все было тщетно, и мне пришлось только смириться с этим. Кандай деп ойлойсуң, бул сенин махабатың? Кээ бирлер айтат го, түбөлүк махабат, туруктуу махабат деп. Балким өтүп кетер. Не знаю, может быть, когда-нибудь это пройдет, а может быть и останется. А эгерде тиги бала кандайдыр деңгээлде белгилүү болуп калса сенин сезимиң тууралуу? Не знаю. Бактылуу болор белең? Да, конечно. Но мне трудно сейчас думать об этом, потому что мне уже кажется, что все безнадежно и что он никогда на меня не обратит внимания. А эгер Кудай көрсөтпесин, чындап эле сага көңүл бурбай мектепти бүтүрүп кетсе да, келечекке кандай элестетесиң? Но я надеюсь, что все будет хорошо и что когда-нибудь мне все-таки посчастливится. Но не сейчас. Сейчас мне очень трудно что-либо сделать. И большой помощи я жду только от вас. Айтчы, Салия. Ата энелериңе балким дагы бир жолу аракет жасап көрөсүң, чындыгын айтып. Сен жүрүш турушуң аларды бир аз коопсуздук кылып атпайбы? Балким айтып көрөсүң. Как-то один раз я пробовала разговаривать с родителями на эту тему, но у родителей сейчас только одна мысль – учиться, учиться и учиться. И им трудно будет понять меня, потому что именно это отвлекает от учебы и от поставленных целей. Тиги баланын сага көңүл буруш үчүн, мисалы үчүн, анын бизде мындай айтылбаган сөздөр бар да, өзүнчө бир мыйзам ченемдүүлүктөр бар. Анын ата энесин ээлеген орду, сенин ээлеген ордуң, ал баланын көз карашы сени менен так келер беле? Нет, я думаю, нет. А эмнеге? Ну, он совсем другой человек, и ему трудно будет что-либо понять. Мне так кажется, потому что часто наблюдая за ним, я все-таки приходила к выводу, что ему все-таки, он человек из другого мира, у него другие взгляды, другие образы. И вообще, мне кажется, это еще... Сали, айтчы, сенин өмүрүңдө биринчи жолу ушундай болуп атабы? Да, это впервые. Самое сильное чувство ко мне пришло в первый раз, это именно сейчас, когда мне сейчас так трудно. Мен эмне деп айтарымды да билбейм. Бирок колдон келген жардамды аябайлык. Макул. Рахмат Сали. Айткылачы достор, мына ошол мен тасмага түшүргөн кыздын атын да жашыргам, өз жүзүн да көрсөткөн жокпуз. Айткылачы, эгер ошол кыздын ордунда болсоңор, деги эле ошол кыздын бизге келип сырын ачып атканы туурабы? Туура деп ойлойм. Да. Албетте туура болот. Мен оюмча туура эмес. Эмнеге? Себеби дегенде ал жаш, ошондуктан ата энеси көрүп атса кантип неме кылат дейм. Эгер ата энесине айтса, ата энеси түшүнбөсө, достору түшүнбөсө эмне кылыш керек? Жөн өз сүйгөн баласын өзү айтыш керек. Ал да түшүнбөсө? Түшүнбөсө таштап коюш керек. Дагы кимдин кандай ою бар? Ата энеси менен айтышпайт, ал дос кыздар менен айтса, бул туура деп айтпайм. Тартыныптыр да дос кыздарын айткандан. Анда сиздерге келген туура деп ойлойм. Туурабы? Туура. Силер эмне кылат элеңер? Десек, биз деле дос кыздарыбызга айтмакпыз, катар кылып. Алар түшүнөт беле? Түшүнөт болчу. Дагы? Эми баарыгы сүй деп айтып атпайлыкпы? Анан сүйөм буга айтып кетишти.
өзү сүйүү ыйык нерсе да. Анан эми кыз кишини билбейм, эркек кишиге сүйөм деп айтышы мен үчүн абдан эме нерсе, катуу нерсе. Кыз киши сүйүп турмуш курулбаса керек. Кыз өзүн ошо эркекке достойно жакшы кармаса, ошонусун билдирсе анда болсо керек. Демек сиздин оюңузча кыздын аздыгы, уялчактыгы менен сулуу да, Бирок биз кээде улуулар мына өсүп келаткан өспүрүмдөрдүн ички сырын билүүгө аракет да жасабайбыз да. Ал кыздын бизге келерден башка айласы калбаптыр. Демек келди, бул болуп өткөн иш. Туура мен. Кыз эми ошо баланы сүйдүрүшкө өзү достойный туруш керек да, өзү мындай эметип. Ал эми ал кыз болсо кандай болду, эмне болду, аны эми Агай сиз сүйүүгө кабылдыңыз беле? кабылгам. Сүйөм бул бир эле мезгилде келе бербейт да. Бизде түшүнүктө кыргыздарда мындай да. Сөзсүз түрдө эле эркек бала 18ден ашкандан кийин үй бүлө куруп бериш керек, эртерээк андан ары карай үйлөнүш керек, кутулуш керек. Туура багытта кетип атат. Ал эми сүйүү деген бир эле мезгилде келбейт да. Ошо 18 курактан 25 куракка чейин келбейт, же 28ге чейин келбейт. Сүйүү деген балалык мезгилде, окуучулук мезгилде өтүп кетиши мүмкүн. Же орто жашта өтүп кетиши мүмкүн, 25тен 30га чейин мисалы өтүп кетиши мүмкүн. Же тиги карганда сүйүшүң мүмкүн. Эми мен башынан сүйүү өтү деп айта албайм, жакшы көрүү болсо керек. Мен айтайын дегеним, бүгүнкү биздин тема мына ошол сүйүүлөрдүн эң алгачкы махабат. Алгачкысы эми Рыскул айтып кетпеди, меники деле мектепте өтүп кеткен сыяктуу, бирок алы сүйүү деп деле айта албасам керек. Сүйүү деле болбосо. Эсиңизде аябай сонун бир көркөм мындай тасма калды да. Эми ал деле сүйөм деп айта алган жок, мен деле сүйөм деп айта алган жокмун. Чыныгы сүйгөн адамыңды мен сени сүйөм, бүгүн кечинде чык, эртең чык деп антип айта алууга мүмкүн эмес. Рахмат. Калчалар. Агай туура айтып атат. Сүйөм деп айтуу, менин оюмча бул өтө эле керектүү нерсе эмес да. Сүйгөн адамды көздөн деле билсе болот, чынбы? Сүйүү баарында эле болот. Мисалы, мен деле тиги агайларыма, досторума кошулсам, сүйүү бардык жандарда эле болот, сүйүүсүз. Эми бардыгы эле сүйөт албетте. Мен деле бир жолу сүйгөм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Нарынбекти билип алсаңар керек. Баластан телевикторинасындагы менин ар дайым сүйүктүү оюнчуларым бири. Кол чабуулар Нарынбек. Нарынбек экөөбүз дагы улантабыз да. Кимди сүйдүң эле? Бир сулуу кызды. Азыр каякта? Азыр мектепте тиги мен келген ошо көлдө. Сен мурда окуп келген мектепте? Сенин сезимиң жөнүндө билеби ал? Билчү, анан өз биринчи эле тийишкен да. Кандай деп ойлойсуң? Сенин сезимиңге татыктуубу ал кыз? Татыксыз. Анан кантип мен деле жактырчу эмесмин ал кезде, балалык кезде. Сүйүүнү деле ойлогон эмесмин, чүкө болчу анда. Нарынбек. Кыз эсли жакшы көрүп калса, бала да жакшы көрүп калса, алар бири-биринин сүйүүсүнө татыктуу болуш керек. Бизде мисалы үчүн бир кызга бир бала сөз айтты да, ал кыз болсо макул деди, экөө жүргөндөн кийин ал кыз жакшы көрүп өзү кыйналып жүрдү. А берки бала болсо, кыз алдап туруп, аны кыйналып туруп таштап кетти. Бул деген туура эмес да, алар бири-бирине татыктуу болуш керек. Мындай элестетелин да, мен түшүнбөй атам. Жүрдү деген эмне? Алар достошуп бири-бирине кат жазуу ошондой, жолугушуп жүрүштү. Таштап кетти дегенчи? Ал кыз менен жүрүп, андан кийин Атың ким? Асел. Аселге. Канчанчы класста окуйсуң? Мен 9-да. Айтсаң, биринчи жолу махабатың кайсы жашта келди, канчанчы класста? 12 жашымда. 17 жашында? 12. Кимге болду эле? Классында окуган бир кызга. Ал билди беле? Билбейм, билгизип мамиле кылгам ага. Азыр кандай мамиледесиңер? Азыр анча эмес. Сүйлөшпөйбүз. Азыр эмнеге? Ар кандай нерселер болот да эми. Кичинекей. Эгер жашыруун болбосо айтып берсең. Жашыруун болбосо. Мен поведением жакпай калыптыр ага. Айтып калды эле ушул. Кат жазып жүрөбүз, кичинекейбиз, кат жазып жүрөбүз. Партадан партага өтүп катты. Ар кандай каттар жазат элем. Анан бир күнү кат келип калды.
Сен уже чоңоюп калган уже. Анда 8 болуш керек, 8-чи класста. Меники башка бала менен жүрөм. Сен лишнийсиң дейм. Кандай дейсиң эми ушул саган таасирин тийгизби, тийгизбеди? Кыйын болду дейсиң. Кыйын деле эмес, эми ойлоп койдум. Ушундай болот экен деп. Тек ишендиң беле? Агабы? Ишендим. Кандай деп ойлойсуң? Бул биринчи махабат балким жалган махабаттыр. Биринчи махабат бул эми бир сүйсөм вообще сүйүп калат экенсиң да. Анан кийин кийинчерээк анан кийин түшүнөт экенсиң. Ата энең билди беле? Жок. Билген жокпу? Эмнеге айткан жок? Билгизим келген эмес. Эмнеге? Каршы болот дедиң беле? Жок, эми андай. Просто билгизим келген эмес. Кандай деп ойлойсуң? Балким ошо кыз чоңойгондон кийин кайра сен менен мамилесин баштагысы келсе. Кандай калар белең ошону? Калар бел. Балким сен өзүң баштарсың кайрадан. Билбейм, андай болбойт го. Болбойт дейсиң. Макул. Рахмат. Сүйүү бул ар бир адамда эле милдет. Ар бир адамдын башына келиш керек. Сен мамилең кандай дейг мисалы үчүн, сен бир кызды сүйөсүң да? Ал да сени сүйөм деп кат жазат, мамилеңер жакын. Анан бир күн эле тиги Асел айтканда ал сени таштап кетти. Андай болушу мүмкүн эмес. Сен ишенесиң? Ишенбейм дечи, бирок. Атың ким? Жеңиш. Жеңишке. Мугалимдер менен сүйлөшүп көрөлү да. Ага, айтсаңар, силердин классыңарда окуп аткан окуучулардын ичинде мына ушул алгачкы махабат келгендиги жөнүндө маалыматтар жете баштайт да. Бой жеткен кыздар, балдар бири-бири менен сүйлөшкөндөр өзгөрүп, силердин мамилеңер. Эми ал эгер биз билип калсак, менин оюмча да, ага ал кыздар менен балага тийбей өзүнчө коюш керек да, сыртынан гана байкап. Анын ишине, эгер анын жанагы жолугушуна киреше берсең, ал сенин бусканың болот. Анан биз өзүбүз айтып кеттик, ар бир эле кишиде алгачкы махабат өтөт, ал ошо өткөндө кайсы адам болбосун жүрөгүндө калат түбөлүккө депчи. Ошо эми жүрөктө калчу нерсеге мындай кийинки киши бага мындай бол, тигиндей бол деп көрсөтүп берип болбойт го деп ойлойм. Силердин мектепте бардык эле мугалимдер мына ушундай көз караштабы? Ушундай көз карашта. Балдар кандай деп ойлойсуңар? Мугалимдердин бардыгы эле ушундай ойдобу? Бардыгы? Жок. Ким? Кээ бир эжелер айтат, силер жашсыңар азыр жүрбөгүлө. Болбойт силерге, андан кийин чоңойгондон кийин жүргүлө деп. Чоңойгон канча жаш? Алардын оюнча да? Алардын оюнча 10 бүткөндөн кийин болуш керек. Бизден кеткенден кийин эмне кылсаң ошо кыл. Ошондой болуш керек деп ойлойм. Дагы. Ким жок деди эле? Эми мектепте окуучулар жанагындай бири-бирин жактырышып антынтип калган мезгилдер болот. Бирок баардыгыбыз эле ошол жерге туура түшүнбөйбүз да, мектептегилердин баардыгы тең. Биздин да артыбызда жоопкерчилик бар ошол жерге. Ошол жерге бала менен кыздын ортосунда мамилеге контролдук керек деп ойлойм да мен, контролдук керек. Бирок ошол жерде туура жол менен кандай? Ошол жерлер чыныгы эле бири-бирин сүйөтпү, чыныгы эле бири-бирин сүйбөйтпү? Ал эми мына жогорку класстын балдары менен сүйлөшүп келсең, жогорку класстын балдары менен сүйлөшүп көрсөң, бүгүн баланчага менен чыктым эле, аны эмнеге чыгып атасың? Чын эле жакшы көрөсүңбү десем, жок, көйнөгүм эле үтүктөгөнгө деп коет да. Барбы ошондой? Азыр ичибизде барбы ошондой балдарды? Көрсөтсөң сага уялбай туруп. Барбы? Мен жөн гана маектешким келет да. Сорон, моундай суроо да. Чындап эле көйнөгүң үтүктөткөн чыгасыңбы? Жок, антип эмесмин. Жок. Азыркы агайың айтып аткан мисал кайсыл учурга тиешелүү эле? Керек болуп калды. Ким керек болду? Ошол көйнөгүм керек болуп калды. Сорон айтсаң, кат жаздың беле? Кызга жазгам. Эмне деп жаздың эле? Айта бер, сураныч да.
Майла койгон. Жазган эмес, жөн айткам. Эмне деп? Сүйлөп алайлы эле. Сүйлөшүп алалы. Эми экөөсүндө жашыруун сүйлөшөлү да, Элестетели, ошо кыз чыкты, сен чыктың. Эмне жөнүндө сөз болмок? Биринчи таанышмакпыз жакшынан эле. Анан? Бири-бирибизди жактырмакпыз да. Сораңба. Тиргалжы, мен сиз менен телефондон көп эле сүйлөшөм, бирок өзүңүздү биринчи жолу көрүп атам да. Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Айтсаңыз, Тиргалжы, сиз алгачкы ирет биринчи махабатты кайсы жашыңызда сездиңиз эле? Мен алгачкы махабатты 16, 17, 16 жарымда, ошо 16дан өткөндө сезгем. Ата энеңиз сизди курчаган айлана чөйрөнүн болгон мамилеси? Билесиңер, биздин айлана чөйрөбүз аябай эле татаал болчу да, бизди түшүнүшчү эмес. Мектептен кийин, мисалы үчүн, окуучулук мезгилде башталганда биздинчи алгачкы махабатыбыз. Балдарыбыз келип, ошо жигиттерибиз келип да чакырса, бизди чыгарчу эмес эч качан. Бизди түшүнүшчү эмес да ошол убакта. Анан ушул убакта 16-17 жашта адамдан, кыздардан, балдардан бир возраст болот да, ошол убакта ата эне балдарды түшүнсө деп ойлойм да. Себеби дегенде биз да түшүнбөй ошол убакта. Кокуй чыкпагыла көчөгө, балдар келсе кубалап, багаларыбызчы кеткиле, мектептен сүйлөшкүлө, үйдөн келбегиле деп ушундай кылышчу да. Негизи ошол туура эмес экен. Анан ошентип жүрүп, анан кыздар шаарга келет да, шаарга келип бирөөлөр жакшы көрсө кыздар бат алданып калат да. Себеби дегенде алар мурда андайды көргөн эмес, айда мисалы үчүн биз деле көргөн эмеспиз. Шаарга келип жана капастагы кушту коюу. Бизди бияка келгенде биз өзүбүз эркин сезип атабыз да, биз ушундай болот турбайбы, көрсө жигиттер менен башка мындай турбайбы, тигиндей болгондо андай турбайбы, биз ошондо түшүнөбүз да. Ошон үчүн 16, 17, 16дан өткөндө ата энелер кыздарды, балдарды түшүнсө деген оюм да. Бирок биз кыргызбыз да, биз мусулманбыз. Өзүбүздүн өзгөчөлүгүбүз бар. Жана европалык стилге кирип, кызы менен апасы өтө эле ачык сүйлөшүп, бала менен атасы дагы өтө эле ачык сүйлөшүп кеткен, бул бизге жакпайт да. Бирок ушуну кандай кылып, кандай педагогика менен жаш муунга жеткирсе болот дейм да. Жок, бул жерде кыз апасына сөз айтыш керек. Кыз бизде мусулман болсок дагы, апа ушундай болуп атат, эмне кылышым керек, сиз кандай дейсиз деп. Мисалы үчүн мага кызым айтса, мен өзүмдүн башыман өткөн, аларды мен түшүндүрүп айтат элем кызыма. Ушундай болгон, мындай жүргөн, мындай тургун деп. Анан биздин ата энебиз андай болбоптур. Бизге ошон үчүн ошондой совет берген жок да. Жок, болбойт андай дешипчи, андай болбойт. Ушул кездеги ата эне тарабынан болгон тоскоолдук деп коелу мындайчы. Азыр сиздин өзүңүздүн жеке турмушуңузга таасирин тийгизбиби? Тийгизет, абдан тийгизет. Мисалы, эгерде мындай жашыруун болбосо. Мейли, мисалы үчүн мен өзүм мектепте жүргөндө сүйлөштүк да, биз жолдошум экөөбүз. Бизди экөөбүздү сүйлөштүрчү эмес ата энебизчи. Жок чыкпагын, жок барбагын депчи. Бирок баары бир биз үйлөндүк, ошол экөөбүз үйлөндүк. Ал армиядан келди да сразу экөөбүз үйлөндүк да. Биз ошол убакка чейин экөөбүз даже көчөдөн кол кармаш баскан эмеспиз. Армия Балким силердин үй бүлөлүк бактыңар ушундадыр. Жок, мен бактылуумун, негизи мен бактысыз эмесмин, мен бактылуумун. Эки балам баары жакшы. Бирок ойлойм да, ошол убакта биз бир жаштык махабатты өткөрүп алсак болмок да. Биз өткөргөн жокпуз. Только жашоодон кийин биз ошондой жашап атабыз да. Эми биздики махабатыбыз эми күчүп атат. Бирок алдыга жүгүрөлү да. Кудай буйрса жакында сиздин деле балдарыңыз ошол деңгээлге жетет болуш керек. Кайсы стилге кирет элеңиз? Европалык же мусулманчылык? Жок, мен европалыкка кирбейм, андайга да кирбейм. Өтө да мусулманчылык кылбайм. Түшүнүш керек, бу жерде баланы да түшүнүш керек, өзүм да башыма өтөткөндү атпайм, мен түшүнөм. Ошон үчүн орточо болом да, менчи европалык да болбойм, өтө мусулманчылык да болбойм. Рахмат эже. Мен мектепте окуп жүргөндө көбүнчө ушундай окуялар болот эле да. Көчөлөрдө, доскага эртең менен сабакка келсең, анан кийин парталарда баланча плюс баланча барабар сүйүү. Барбы силерде ушундай көрүнүштөр? Силердин мамилеңер бул чындыкты чагылдырган көрүнүшпү же жөнөкөй гана хулигандык? Кандай ойлойсуңар да? Бул эми көбүнчө эле мектепте ошондойлор болот, бирок ошондой жазууларды көрүп, кээбирлер ошондон да уялып жүрбөй коюшат да, мындай дос болбошпойт да, уялышат эткен башка. Ушак болуп атат. Ушак болуп атат деп, мугалимдерге да жаман көрүшөт ошондончу. Дагы? Эгер жазганда бала көрсө айтат, бул кыз досторуна мактаныптыр деп. Кыз көрсө баланы ушинтип ойлойт да. Ошондон алар бири-бирин жактырышпайт кийин. Мен муну мындай туура эмес деп ойлойм да жазган. Бул хулигандык да. Себеби дегенде мындай эки мындай бала менен кыз мындай бир жакшы сүйүшүп жүрсө, алардын жүрүүсүнө тоскоолдук кылат да. Ортосуна түшүп. Ооба, ортосуна
түшүп, анан кыз да капа болот да. Мен сага ишенгенде элем сен алдап кеттиң мени деп. Мындай жайкы. Атың ким? Элдияр. Элдиярга. Мындай көп учурлар жана Индиан кинолорунда алар башы бирөөрүн жоголуп кетип, аягында сүйүү келин апарып өзүнүн энесине бирөөрүн табышып, көбүнчөсү эле сүйүүлөр ошо Индиан киносунда. Индия демекчи, кандай деп ойлойсуңар? Кыргыздын сүйүүсү менен Индиянын сүйүүсүнүн ортосунда айырма барбы? Кандай? Айткысы келгендер кол көтөрсүңөр. Кандай айырма? Мисалы. Бул кыргыздын сүйүүсүндө эгер башка жакка кетип калса, ал артынан барбайт, издеп башкага эметип алат. Ал эми кинодон көрүп жүргөндө, индийский кинолорду көрүп жүргөндө, акта кызды обязательно издеп табат да. Ушу жер. Дагы? Бул индийский кинолордо эң күчтүү сүйүүлөрдү чагылдырып тартылган кино. Силер ойлойсуңар, кинодо демек чыныгы сүйүүнү чагылдырат. Кээ бирлери чындыктар бар, бирок бүт баардык жерде эле сүйүп калганда обязательно ушундай боло бербейт. Дагы кимде? Мен ойлойм, мында айырма жок деп. Анткени кино деген кино мында тарта берет ар кандай кылып. Кыргызда деле бар мисалы, бала таштап кетип, кыз таштап кетип, Индияда деле бар ушундай көрүнүш. Атың ким? Адыл. Адылга. Менин оюмча Адыл эң туура жооп берип атат. Кино деген кино, турмуш деген турмуш. Индияда эле биз жашаган жер шарынан орун алгандан кийин ал жерде эле бизге окшогон адамдар жашайт да. Чынбы? Кандай деп ойлойсуңар? Бирок биз Индиан кинолорун жакшы көрөбүз баары бир, Келерки суроого көтөрүп алдым да, чарчадыңарбы? Бир аз пауза берейинби? Эгер сүйүү болбосо, мисал алсак, ушу дүйнө жүзүндөгү эң жайланышкан калк бул Кытай. Анткени менин оюмча сүйүү аякта көп болуш керек. Эгер сүйүү жок болсо, бизде деле ушу эл кыргыздар көбөйбөйт болчу. Кытайдын киносу жоктугунан гана биз билбей атабыз да, Ошондой болуш керек. Нарымбеке. Дагы сүйүү, махабат барбы жокпу? Дагы ким? Көтөрсөңөр колуңарды, ким? Сүйүүнүн менин оюмча эки түрү бар. Алмашылып турган сүйүү жана өмүр бою сүйүү. Өмүр бою сүйүү мисалы биринчи махабатын сүйгөн киши бул өмүр бою башка адам менен жашаса да унутпайт. Алмашылып турган сүйүү биринчи махабатын да унутуп, андан кийинки сүйгөн махабатын да унутат жанагы. Адыл, менде бир суроо да. Сен мунун баарын каяктан алып жүрөсүң? Мунун баарын китептен. Кайсы китептерден? Мисалы мен ар кандай китептерди окуйм, көп окуйм жана ошолордон окуп үйрөнөм. Айтсаң бир эки китептин атын. Астрагүлү мисалы. Мында жалаң сүйүү жөнүндө. Сен мага аябай туура багыт бердиң да, мугалимдерге кайрылайын. Мына ушул балдардын өзүнүн эрте жетилүү даражасы бар да, Кээ бирөөлөр 5-6 класста эле 10ду бүткөн балдардан көп нерсени билип, көп нерсени сезет. Алардын колунда жүргөн китептер, куралдары силерди Мен ушу окуучулар менен иштегенде көп нерселер жолугушат да. Бир выпускада үйлөнгөндө ошо 10-чудан бүткөндөн кийин эле ошо институтта сүйлөшүү 3-курстан үйлөнүштү. Көрсө алар баягы тарбиядан да көп байланыштуу болот да. Тарбияны туура мугалимдер туура багыт берсе, окуучулар ошону өзүнө кабыл алат. Ошол кандайдыр бир эки жакшы кызды бири-бирине экөө тең отличник, балдар да отличник, кыз да отличник болсо, эмнегедир экөөнүн ушул экөө кийин турмуш курса, абдан бактылуу жашайт деген ой менде пайда болду дагы. Аларга кандай бир багыт бере баштадым. Ай балдар, сен мындай, сен да мындайсың, сен да мындайсың, келечекте абдан бир бактылуу жакшы жаштар болосуңар. Көрсө анан кийин ошо боюнча ал балдар аябай бирин-бири сыйлашып, эже ушинтип айтчу эле. Биз бири-бирибизди аябай түшүнөбүз. Мүмкүн ошо сүйүүбүз өмүрүбүздүн аягына чейин улантылышы мүмкүн деп экөө баш кошду. Бирок тилекке каршы баягы экөө тең бирин-бирин жакшы көргөн окшойт. Бир жигити өлүп калды окустан. Ошону менен
өлгөндө да аябай ботодой бостоп мени мойнумен кучактап ыйлаган күндөрү болду кыздын. Мен бул жерден ойлойм, балдардын сүйүүсүн мектептен башталат. Кээ бир балдар даже 4-3, 1 азыркы балдар 1 класстан башталат. Ошондо бизде мугалимдерде бизде кээде бир катачылык бар да. Ошол жаштар өзүн тышка айта албайт да, сүйөм андай. Ошондо бир бакыт берип, анан тоскоолдук кылбай, кайра балдарды туура жол андай кылбагыла, сабакты да жакшы окула, муну да жакшы десеңер, жакшы болот да. Ошондой эле дагы бир окуучум. Бир өзүнөн өзү 11-де окучу эле, бир 7-класстын кызын абдан жакшы көрүп калды да. Жакшы көрүп калып, эмне деримди билбедим да, мен да билем. Мен билгенден аны уруксат бербей коюуга болбойт. Ал бала мүмкүн кээде тиги кыз такыр болбой койду. Тиги бала эн атасы жок болчу, ушу кээде ыйлаган күндөрү болду. Эжеке, мен эн атамдын жоктугунан ушу кыз мени жакшы көрбөй атат деп. Жок, андай эмес. Ал дагы мүмкүн башканы жакшы көрөр, сен балалык кылба балам деп. Ошондой айттым да. Кээде айнек менен даже венасын кесип алганга чейин барып, бир жолу 3-этаждан ушундай түшүп кетүүгө аракет кылды да. Себеби мен ойлойм да, баланын сезими ушунчалык ошо кызды аябай сүйгөн да. Сүйгөн, анан жалаң беш менен окучу эле 1 чейрек 4-3 болуп кетти. Сабакка кирбей көчөдө басып калды. Мына ошол убакта мугалимдер туура билип калса, баланы жөн мындай эметсе, туура жол менен түшүп, ушу махаббатын сүйүүсүн ошол кыздарга да туура түшүндүрүп, тийге түшүндүрсө, экөө баш кошсо абдан бактылуу болот деп ойлойт экенмин. Ошондойлор абдан учурады мен. Рахмат эже. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизди жаман көрбөгүлө. Негедир булар жаш балдарды сүйүү, махаббат жөнүндө темага чакырып атат деп. Бул албетте керектүү тема. Себеби ар бир адамдын тарыхы балалыктан башталат эмеспи? Демек, балалыкты туура калыпка салсак, келечекте ошол багытта кетмекчи. Эфирде Дидар шоу. Дурус эке, бүгүн мен сизди жолдон эле кармап алдым. Буга кечирим сурайм. Себеби азыр өзүңүз көрүп атасыз. Бала менен атанын ортосунда, эне менен кыздын ортосунда мамилелерге анчалык эле көңүл бурулбай атат да. Сизди катарда, ата-эне катары бир маек куруп бериңиз суранам да. Балаңыз барбы? Балдарыңыз? Балдарым бар. 3 балам бар. Бирөө азыр 6-класста, бирөө 2-класста, эми кийинкиси азыр садикте дейбиз, бала бакчада. Дурус эке, үй бүлөңөрдө балаңыз менен силердин ортоңузда проблемалар болобу? Эми заманга жарашабы, эмнегедир азыркы балдарды мурдагылар менен салыштыруу өтө кыйын го. Эмне үчүн дегенде мен өзүмдү деле кичинекейимде башкача көрчүмүн. Мындайча айтканда кандай десе болот. Бир ата-энеге бир башкача мамиле жасачу элек. Азыркы балдарды көрсөң, как-то мындай орусча айтканда резко дейбизби, же мындай башкача тез эмеси кыйын аракеттүү адамга болгон. Эмнеден келип чыгып атат? Ушу балдардын ушундай мүнөзү менен калыптануусуна эмне таасирин берип атат? Бул эми таасир берген мен ушу айлана чөйрөгө дейм. Замандын өзгөрүшү болуп атса керек. Чындыгында мен айыл жериндеги балдар кандай экен, мен шаарга бир 17-18 жыл болду келип жашап атканыма. Бирок шаар менен айылдын арасындагы айырмалашуулар да өтө чоң болуп атса керек го. Бир шаардыктар өтө эле, мен өзүм балдарыма да кээ бирде эме болуп кетем да. Бул кээ бир убакта булардын сурагандар өтө чоң, көп нерселерди сурашат. Мындай кээ бирде же ушул талаадан үйрөнүп келишеби, же башкабы, үйдөгү тарбия караганда дагы айлана чөйрөң кичине мындайраак болсо. Айлана чөйрө демекчи нелерди эсепке алып атат айлана чөйрө деген? Айлана чөйрө деген эми мынабу эми кандай десем, ошол окуган китептери, көргөн видиктерин азыр эми телевизор көргөнгө мүмкүн эмес да. Мен даже кыргызча передача дегенди бир хотя бы жок дегенде Ала Тоо программасын көрүшкө зармын да. Пирамиданы көрөт. Пирамида дегенди даже каяктан акча тапса дагы программасын сатып алышат экен да. Жөнөкөй программаны видео болушу мүмкүн же болбошу мүмкүн, мен алып келип калсам болот. Балдарда обязательно пирамида деген программа өзлөрүнүн жанында. Эми же буларды көрүп туруп, же ошол телевидениеден, мен ушу көбүнчө ойлойм, ушу телевидение, видик деп коебуз, видиктерден ушу көбүрөөк болуп атат окшойт. Алар эми биз андай сапатка жетише элекпиз да. Ал сапатка жетиш үчүн биз дагы көптөгөн мектептеги курал жарактарыбыз деле ушун
деңгээлге жете элек. Алар ошо телевизордон алып буларды үйрөнүп алып туруп эле ошондой болушубуз керек. Алар ата-энелерине кылып аткан мамилеси да болуп атпайбы? Ошондой, ошол стиль болуп атат дагы, жок, мен ушундай болушум керек. Мен паланча кийишим керек, Adidas кийишим керек, муну кийишим керек. Карашы, алардын баарын деле сатып бергим келет. Акча каражаты азыр өтө жаман болуп атат. Мисалы үчүн айлыктар, мисалы үчүн азыр мен өзүм система народного образования иштейм, өтө аз, жетишпейт. Балдардын потребности ушунчалык күчтүү. Балким ушул жерде ата-эненин аткарган ролу күчтүү болсо, балким видикти жеңип кетер беле. Эми бул жалгыз менин оюм мындай. Эми ушул көпчүлүк мен ошолго мен макул болчумун, ушу видикти кыскартып. Эми азыр өзүбүзчө кыргыз мамлекети болгондон кийин эми ушу жакшы балдарга өзүбүздүн баягы кыргыздык улут оюндары мурда кандай болчу элек. Мисалы үчүн илгери бизде топчапбай, анан чики, анан теги бир башка оюндар өтө көп эле да. Ошолордун баардыгын булар көрсөң билбейт да булар. Балдар, айтсаңар, кимдин ата-энеси азыркыга чейин өмүрүңөрдө биринчи жолу же болбосо бир жолу ургандар бар? Кимдин ата-энеси? Менин аты жөнүм Алымбаев Эринс. Мен Бишкек шаарындагы 10-орто мектебинде 6-Г классында окуйм. Мени ата-энем 5-6 жашымда катуу урган энем. Андан кийин көп урбайт, анча деле көп урбайт. Эми 1-2 уруп же тилдеп коет. Эринс эмнеге урду эле? Ушу кечинде кеч келгем ушу. Каякта жүрсүң? Ойноп, балдар менен ойногом. Урган кандай дейсиң? Ошо сага татыктуу эле болду? Татыктуу эле болду. Тарынган жоксуң? Тарынган жок. Азырчы урабы дагы? Азыр урбайт, эми какс кукусу бар. Ал эмне деген какс кукусу? Көп болсо бир урат. Ага да тарынбайсың? Тарынбайм. Дагы ким? Мен аты жөнүм Акжол Фулан. Мени бир жолу 7-8 жашымда ошо аябай катуу эме кармаганда ким? Атаңбы, апаңбы? Атам деле, апам деле баары эле урушат. Мен анан бир жолу кетип калышкан бир жака үйдү кайтар деп. Анан мен болсо баягы балдар келип кызыгып, анан ага карабай, үйдү карабай баягы кызыкканыман ойноп кетип калгам. Анан бир күнү кечинде келдим караңгыда. Анан эмне үй ачык, сен эмне үйдү ачып кеттиң деп ошо урушкан. Кандай деп ойлойсуң? Татыктуу эле? Татыктуу эле болчу. Сен да тарынган жоксуң? Тарынган жокмун. Дагы урсачы? Дагы урса тарынбайм. Мен ойлойм ошо эме тартиптүү болсун деп урат го дейм. Мени болсо 5 же 4 жашымда мамам катуу урушкан болуш керек. Мен анда болсо карандаштын учтарын сындырган болчумун. Аны кандай, бирдемке менен урду же кол менен элеби? Кол менен 2 жолу катуу бетке чапкан ушул. Тарындыңбы? Жок, тарынган жок. Кандай деп ойлойсуңар? Уруш керекпи, керек эмеспи балдарды? Мен болсо ойлойм, уруш керек. Урушканда ата-энелер урушат тартиптүү болсун деп. Мен деле бул баланын оюна кошулам, бирок ошо кээ бир балдар тамеки тартып, чылым чегип, арак ичип кетишет. Ошо арак ичип чылым чекпесин деп урушат го деп ойлойм. Балким урбай этпей эле жөн эле жакшы сөз менен түшүндүрсө кандай болот? Анда деле жакшы болот, бирок ага да кээ бир балдар көнбөйт да. Мындай жакшы сүйлөп, жакшы айтып эмесе, бир жерден эме жанынан да жакшы эле эметип, анан тияка барганда бузулуп, жаман болушат. Ар дайым ура берсе, анан бала коркуп калып калат да. Анан бир күн эле чоңойгондо, анан кийин атасы урса да урганына карабай, андан да бетер болуп кетсечи. Баланы көп урбаш керек да. Көп урбай эле мындай сөз менен айтып, анан кийин баягы ыгы келгенде уруш керек. Мына элестетсеңер, айталы үйүңөрдө телевизордун үстүндө ваза турат, аябай сонун вазада ата-энеңерге жагат. Анан бир күн силер кокусунан тиги вазаны сындырып койдуңар да. Бу жерде ата-эне эмне кылыш керек? Силердин оюңарча. Ата-эне болсо урушуш керек.
урушпай эле жөн эле сөз менен айтып койсо деле болот, түшүндүрүп. Бирок кээде жаман балдар болот, ушундай жөн эле сөз менен айтып койсоң эле таарынып эшикке кетип эме басып кетип калат. Урса кетпейби? Урса андан бетер неметет го деп ойлойм. Демек урган керекпи, керек эмеспи? Мен ойлогонумча урган керек. Керек дагы. Мен деле урган керек деп ойлойм, анткени кээ бир балдар жаман балдар болуп кетет. Өзүң жөнүндө айтсаң, сага ургандын кереги барбы? Мага ургандын кереги бар да. Өзүм кээде тентектик кылам деген. Ошону билсең ургузбай эле тентектик кылбай койсоңчу. Болбой эле болуп калат экен. Көчөдө кетип барат эле бирөө менен сүйлөшүп же ойноп отуруп каласың, ошо ойдон анан кеч барасың, анан урушат да. Алымбек байке айтсаңыз, канча балаңыз бар? Бир балабыз бар. Канча жашта? 1 жыл 7 ай болду. 1 жыл 7 ай. Ал эрте экенде, бирок ошентсе да алдыга чуркайлы да бираз. Ооба. Элестетсеңиз, балаңыз укмушта шок болду. Урат белең? Жок, урганга аракет кылбайт элек. Ушунчалык кыжырга тийген шок болду дейли. Мына азыр ушу кезде эле 1 жыл 7 ай болуп калды. Ушу кезде эле анча-мынча тентектиги байкалып атат. Мунусу жакшы го деп ойлоп атам. Жана бала болсоң шок болбосоң. Бала болсоң шок болсоң жок бол деген бул бекер айтылган эмес. Кыргыздар. Шок баланы эмнеси чыгат дейт? Бул көп эле шок балдар көрүп жүрөбүз. Муну кийинки келечегинде ошол жашынан шок болуп, кичине бир тентектик кылып өскөн балдар өзүнүн турмушуна, жеке эле өзүнүн турмушуна, анан биздин коомго, биздин элге зыяны тийген балдар көргөн жокмун мен. Ушу жашында шок болгон балдар бул өзүнчө бир ошо баланын бир темпераменти го деп койдум. Ушу келечекте ошол организмде ошол бир күч-кубат ошол кийин бир пайдалуу бир ишке агылып кошулат экен деп калдым да. Алымбек байке, мондай ата-энелер бар да, балдарын укмуштай катуу кармайбыз дейт да. Кыздарын дагы, балдарын дагы. Анан учур жетип жанагы балапан уядан чыккандан кийин боштондук берилет да. Анан жанагы ар дайым капаста отурган бала дароо эле боштондукка чыга калса, башка агымга кирип кетиши мүмкүн. Да, ал туура. Мына мен өзүмдүн 10 класста окуп бүттүк. Классташ досторубуздун арасында ар кандай балдар болду. Ошо ата-энеси абдан каты кармагандарды көрүп жүрдүк да. Эми ошолор азыр турмушта мындай бир инсандык, мындай бир чечкиндүүлүккө, мындай бир жоопкерчилик бир иштерди алып барууга бир кандайдыр бир немеси жок болот. Көз каранды болуп калган. Көз каранды болуп калат экен. Алар мындай бир өзүнчө бир чечим кабыл ала албайт. Эми бул инсан бир толук калыптанбаган сыяктуу сезилет да мага. Кандай деп ойлойсуңар? Балким биздин кыргыздын улуттук өзгөчөлүгү бардыр. Балким тууратыр ата-энени уруп тарбиялаган. Кимден баштайлы? Мугалимдерден же балдардан? Мен үчүн бул ата-энелердин урганы туура деп эсептейм. Кээ бир жерде туура болот, а кээ бир жерде туура эмес. Бул туурасы болсо эми балдар болсо или кыздар тентек кылышат. Ошон үчүн ал баласы жакшы өсүш үчүн эч кимге тийишпей мындай жакшы өзү тартиби жакшы болсо ошон үчүн. Ата-энелер көбүнчө балдарын кандай чоңоюп калган кезинде деле көп урбайт. Бала кезинде ар бир ата-эне баласын уруп согуп эле тарбиялайт. Себеби чоңоюп бала аң сезими толгуча эчтекеге түшүнбөйт бала сезими боюнча. Ошондуктан чоңоюп 10 жашка толгуча бала ата-энесин уруп согуп эле тарбиялап, ошондой жакшы тарбияда өссө экен деп аракет кылат. А чоңойгондон кийин бала өзү эле аң сезими толот, өзү ойлонот, туура эмес иш жасап алса өзү оңдойт. А чоңойгондо ата-энеден көп тил укпайт эле, көп урук сокпойт эле. Эмесе балдарды, бардык эле балдарды урса керек деп ойлойм. Урбаса балдар эмесе ата-энесинин башына чыгып алат. Башына чыгып алат дегенди кандай түшүнөсүң? Ата-энесинин тилин укпай, ар жака сөз сүйлөсө, ага тең-метең ата-энеси менен айтышып кетип калганда балдар болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде кээ ата-энелер иш жумшаганда аны бир жерин башын баштап коюп аягын таштабай кетип калышат. Ошондон да таяк. Демек сөзсүз уруш керек. Жок, сөзсүз эмес, бирок мындай тентектик кылганда уруш керек да, себеп болгондо. Дагы?
Дагы ушу ата эненин ушу баланы урганы туура деп ойлойм. Анткени мындай көбүнчө ушу кичинекей кездеринде эле урушат да. Анан эгерде ошо мынтип алдап салганын эле түшүнүшөт, бирок урганда ошо кылган шоктугун экинчи мындай кайталабай калышат. Эсинде калат. Эсинде калат, ошону кайталабай калышат деп ойлойм. Дагы ким? Ата эненин урганы бул туура дейм. Эми ата эне деген урганды баласын жаман болсун деп урбайт да, ал кийинкиде кичине эсине келгиче алар жакшы болуп жүрсүн дейт. Чоңойгондо деген ата эне деле өзү уялгандан урбайт деле. Мен уруш керек же урбаш керек деп так айта албайм, бирок балдарды уруш керек бир жагынан туура бул. Бирок көп эле ура бериш керек да. Бул баланын ичинде кичинекейинен ата энеси көп ура берсе ал кек сактайт. Менин ата энем ушинтип кичинекейимде урчу эле деп, ал чоңойгондон кийин өзүн эркин сезет дагы, ата энесине каяша сүйлөп, ошол кегинин өчүн бүт баарын алам деп ойлоп калышы мүмкүн да. Эми мен дагы бул жолдоштордун оюна кошулам. Кантип эле ата эне баласын уруп сокпосун. Бирок дээринде жок бала уруп сокконун дагы алдап солгонуна дагы карабай, эми көп деп айтып коет эмеспи, көпкүсү келгенде көп кете берет. Ал эми дээринде бар бала бир айткандан кийин эле түшүнүп, ал өзүнүн күнөөсүн мойнуна алып, экинчи ал кылыкты, ал ишти жасабайт деп ойлойм. Жакшы атка бир камчы, жаман атка мен камчы. Ооба, туура айттыңыз. Рахмат. Сурайлы, анан кийин улантабыз. Менин оюм боюнча балдарды ушу баягы кыргыздын макалашасынан баланы жашынан дейт. Баланы мен өзүм опытым боюнча баланы такыр урбайм. Жолдошум да өзүмдү урбайм, баланы эркин тарбиялайбыз. Анткени баланы жашынан урсаң, бала жалыкканчы болуп калат да, сабакты билбей калат. Айтайын деген оюн айта албай калат. Ошо боюнча сабакты дагы мугалимдер сураса жалканып отуруп, ичиндеги билген сабагын билбей калат. Ошон үчүн баланы эркин тарбиялаш керек да. Анан эми наказание кылууга болот, бирок андай уруу жолу менен эмес, коркутуу жолу менен эмес. Өзү жакшы, эгер баягы кыргызча макала айтканда жакшы айтсаң жылан ийинен чыгат дегендей, баланы жакшы айтып, жакшы тарбияласаң, бала күндөн күнгө өзүнүн жакшы көрүп мындай эн атага дагы, башкага дагы, окууга дагы сүйүүсү күндөн күнгө өзү баштайт дагы. Ошон үчүн бала тартынчак болбой, бардык нерседен өзүнүн көргөзөрүн өстүрүп чоңое баштайт. Кече маекти уланталы да, мына айтып атасыз, сиз ата энеге болгон сүйүү депчи. Ооба. Бул суроonu бардыгыңарга бергим келет да. Ата энеге болгон сүйүү эмненин негизинде келип чыгат? Ойлонсоңор, балким кээ бир ата энелер силердин чыныгы сүйүүңөргө жете албастан уруп жүрбөсүн. Балким силердин үстүңөрдөн үстөмдүк кылуу үчүн гана ушул методду колдонуптур деп ойлойм да. Силерчи? Мен ойлойм да, балдарга туура мамиле кылыш керек. Туп-туура. Балдар ал кичинекей болгон менен дагы аябай аң сезимди мурунку балдардай эмес, жогору балдардын. Ошон үчүн эгер туура эмес мамиле кылсаң, ошол жерден айтат туура эмес бала. Кичинекейинен айтат. Анан жана балдар айтат атпайбы, кек сактап калат дейинде, ошол туп-туура. Баланы уруу жолу менен эмес, башка мындай кандайдыр бир өзүнүн эркин тема менен, эркин жолу менен улам 5-6-га чейин мындай жакшы айтып, андан кийин түшүнүктүү өзүнүн кандай аң сезимине жеткирип айтса, бала жакшы болот. Рахмат эже. Эжеге. Биз темабызды уланталы да, жана айтып атпайсыңар, урган туура деп, Балким бул чындап эле туура эместир, дагы бир жолу ойлонуп көрбөйлү? Менимче бул ата эненин урганы туура эмес деп эсептейм. Анткени бул өзү кичинекей малына жөн эле айтып алдап койсо болот. Болбой баратса, анда урса туура дейм. Кандай деп ойлойсуң? Урган деги өзү. Деги эле мына урган. Мейли ал бала эң катуу иш кылсын, эң жаман иш кылсын, ургандын өзү туура эмес. Урган өзү туура эмес деп эсептейм. Атың ким? Аскат. Мага жакты, Аскатка. Дагы кимде? Дагы кимде кандай ойлор бар? Мисалы, ата эненин урганы туура эле. Мени бир жолу тентекти кылганда урган мени деле. Сен кандай деп ойлойсуң? Ата энеңди сүйөсүңбү? Ата энемди сүйөм. Аябай. Аябай сүйөм. Бирок сен ошол урган азырга чейин эсиңен кете элек. Кете элек, анан бир жолу дагы сүйүү жөнүндө урган мени. Мисалы айтып берсең кызыктуу. Мен 6-классымда башталган сүйүүмчү.
6 класста бир кызды сүйүп калгам, өзүмөн 1 жаш кичине. Анан ага качасам, анан каттым окуп алган, иним окутуп койгон анычы. Анан түнү чыкканымды көрүп калышкан экен. Анан урган. Демек сенин оюңча туура. Ал жашабай жатып эме кыласың деп урган. Туурабы, туура эмеспи? Менимче туура эмес. Атың ким? Алтынбек. Алтынбеке. Агай, сиз менен маектешейин да, жылмайганыңыз да кеп бар. Балаңыз барбы? Бир кыз, бир эркегим бар, бирок эми баланы урган туура эмес, бирок өзүм билем, бирок кээде багы урууга туура келип калат баланы. Келгиле, мындай баланын кылмышы деп коелду, баланын кылмышын мындай бир шкала менен бөлүп чыгалы да, кайсы кылмыштар үчүн таяк жеп калат? Эми биз үй бүлөдө кандай экенин билбейм, бөлөктөрдө. Биз кызым экөөбүз бирбиз, балам апасы экөө бир. Анан кийин баары балам менен жаман деле көрбөйм. Өзүмө деле окшош, жакшы эле бала. Анан баары бир нерсени кой деп койсоң, кайра такыр болбой, кайра ошо экини кайталап жасаса, мисалы үчүн ал балам аябай өзү кичинекейинен эле ээн башыраак. Буту да сынды тигинтип мынтип. Бирок ошо экини кой десең, кайра ошо тескерисинче айтат. Жакшы айтсаң ага да болбойт, а бирок балага негизинен жакшы айтып баары экиде биринчи түшүндүрүш керек. Бирок адамдардын баардыгы тең эле бир калыпта эмес да. Адамдардын баардыгы тең бөлүнөт да. Бирөөнө бир айтсаң түшүнөт, бирөөнө 2 айтсаң түшүнөт, бирөөнө жакшы мамиле, бирөөнө мындай кыйкыруу жолу менен айтыш керек. Ошо экинде да. Эми баары эки айтат, жылуу сөзгө жылан инде чыгат деп. Балага абдан жакшы аяр мамиле керек дагы. Үй бүлөдө сөзсүз түрдө демократия болуш керек. Үй бүлөдө. Үй бүлөдө бирок ата главный фигура болуш керек дагы. Үй бүлөдө главный фигура. Апасы болсо ошо экинин тарбиячысы болуш керек деп ойлойм. Уланталы. Ата главный фигура болуш керек дедиңиз, Кандай кылып ата главный фигура болот? Эми ата үй бүлөдөгү тарбияга өзүнүн таасирин тийгизиш керек, сөзсүз түрдө. Таасирин тийгизиш керек өзүнүн жакшы жактары менен, жаман жактары менен эмес, жакшы жактары менен эмес. Мисалы үчүн үй бүлөдө деген ата кандай деп айтсам, мисалы үчүн балага деген ар кандай нерселерди айтып келиш мүмкүн. Эме апасы менен атасынын экөөнүн ортосун баланыга бөлүп айтуу мен үчүн туура эмес. Мисалы үчүн мен үйдөн ичип келсем, атаңды арка комнатага жаткыз деп анан жастыкты астына койбой, үстүнө бастырып кой, сасып атат, тигинтип мынтип кой деши мүмкүн да. А бала болсо мени ошо 2 күндөн баштап мен атам деген ичип келет, антет деп анан ошо 2 мезгилде мени бала мага өзүнүн терс ойлору мага пайда боло баштайт да, бала мени жек көрөт. Мен үй бүлөдө ошо экилерди үй бүлөдө сөзсүз түрдө туура мамиле керек балага. Урматтуу достор, урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге берилген убакыттын ичинде көрдүңөрбү, биз кандай гана маселелерди басып өттүк. Демек биз али кичине эмеспиз. Биз азыр кичине дегениңер менен биз чоңдордон чоң нерсени чечкен аракет жасап атабыз. Эфирде Дидар шоу. Ал эми Дидар шоуну алып барууга мага жардам берип аткан борборубузда номер 1 жатак интернат мектеби. Чоң рахмат.